Салам достор, бул тамгаларды кантип туура окуйбуз? Бул сөздө Г деген тамганы угуп жатабыз. Ghost. А бул жерде F тамгасын угуп жатабыз. Laugh. А бул сөздө такыр эле уккан жокпуз. Жазылганы менен окулган жок. Night. А эмне үчүн азыр түшүндүрүп берем. GH тамгаларды сөздүн башында келсе G болуп окулат. Ошондуктан ghost. Gonna, gera. Бирок GH сөздүн аягында келсе F болуп окулат. Laugh. Enough. Cuff. Ал эми сөздүн ортосунда келсе такыр окубайбыз. Мисалы, dirty, night, fight. Түшүндүкпү? Комментарийге бул тамгалар кошулган дагы кандай сөздөрдү билесиз? Жазыңыз. C тамгасы эки жолу жазылганда кантип окулат? Broccoli сөзүндөгүдөй q кылып окуйбузбу? Же accident сөзүндөгүдөй ks кылып окуйбузбу? Эң жөнөкөй. Азыр түшүндүрүп берем. Эгерде cc тамгасынан кийин I же I тамгалары келсе, анда ks кылып окуйбуз. Accident, vaccination, success сөздөрүндөй. А калган бардык учурда kk кылып окуйбуз. Broccoli, hiccup, occur. Ушул тамгалар катышкан сиз билген сөздөрдү комментарийде калтырыңыз. Жана да ушундай көп фишкаларды үйрөнүү үчүн катталып алыңыз. Чынында эле бул тамга кантип окулат? А же юбу? Бул жерде А деген үндү угуп жатабыз. Under, umbrella. А бул жерде ю болуп окулганын угуп жатабыз. Utility, university. Такыр логикасы жоктой сезилет. Бирок баары бир бар экен. Бул тамганы окуунун 4 дережеси бар. Бүгүн ошонун ичинен эң кеңири тараган экөөсүн карап көрөлү. Биринчиси, эгерде бул тамгадан кийин үнсүз, үндүү тамгалар келсе, анда ю болуп окулат. University, united, universe, utility. А эгерде бул тамгадан кийин эки үнсүз катары менен келсе, анда А болуп окулат. Under, untie, ultimate, umbrella. Эми сизди текшерели. Өзүңүздүн мисалыңызды комментарийге калтырыңыз. Англис тилинде жазылганы менен окулбай турган үнсүз тамгалар бар. Алардын эрежеси кандай? Азыр түшүндүрүп берем. L тамгасы M тамгасына жолукканда L тамгасы көпчүлүк учурда окулбай калат. Мисалы, salmon, almond, calm. Эгерде сөз GN тамгалары менен бүтсө, анда G тамгасы көпчүлүк учурда окулбайт. Мисалы, design, foreign, sign. Follow for more English. Pacific Ocean. Эмне үчүн бул сөздө C тамгасы 3 түрлүү окулуп жатат? S, K, Ш. Азыр түшүндүрүп берем. Биринчи C кылып окуп жатабыз, анткени C'ден кийин I, E, Y тамгалары келсе C болуп окулат. City, center, cycle. А эгерде C тамгасы сөздүн аягында келсе, анда K болуп окулат. Ошондуктан music, basic, Titanic. А эгерде C тамгасынан кийин 2 же 3 үндүү тамга катары менен келсе, анда Ш болуп окулат. Ошондуктан special, precious. Ушул себептерден Pacific Ocean деп окудук. Дагы да көп аңыз тили үчүн катталып алыңыз. Жазылганы менен окулбаган Б тамгасы кайсыл учурда? Азыр түшүндүрүп берем. Б тамгасы T жана M тамгаларына жолукканда көпчүлүк учурда окулбай калат. Мисалы, plumber, climb, bound, же doubt, debt, settle, fall, city, car. Түшүнөлү. C тамгасы кайсыл учурда C, а кайсыл учурда K болуп окулат. Эгерде C тамгасынан кийин I, E, Y тамгалары келсе, анда C тамгасы C болуп окулат. City, celebrity, bicycle. Ал эми калган бардык учурда K кылып окуйбуз. Cat, car, cute, cattle. Түшүнүктүүбү? Анда дагы да көп ушундай фишкаларды үйрөнүү үчүн катталып алыңыз.